УТРК чүйдө түшкү конок теле долбоору. Түшкү конок теле долбоорунда бүгүн нечендеген кайрымдуулук иштердин башатында жүргөн, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү аярлап, аларды канатына калкалаган Рыскелди кайрымдуулук фонду бар. Рыскелди кайрымдуулук фондунун тарыхы абдан терең. Алар ар дайым жакшы жөрөлгөлөрдүн, саамалыктын башатында жүргөн инсандар. Бүгүн бизде мейманда Рыскелди кайрымдуулук фондунун жетекчиси Жана Тең төрагасы келген. Андемесе кеп кезеген конокторго берип таанышып алайлык. Саламатсыздарбы? 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 Рыскелди кайрымдуулук фонду башка кайрымдуулук фонддордон айырмаланып, өзүнүн басып өткөн тарыхы, жолу жана жасаган жакшы иштери бар. Мына Бермет айым айтсаңыз, ошол азын оолак тарыхына токтоло кетиңиз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга биринчи саламдашып алалы. Биздин Рыскелди фонд 2018 жылы мыйзамдуу документтерибизди алгандан кийин баштаганбыз. Ошодон бери иштеп келебиз. Акырын аракеттерибиз менен колубуздун келишинче биздин багытыбыз ушу жалгыз бой 5 баладан өйдө мүмкүнчүлүгү чектелген энелерге жардам берүү жагы менен башталган. Андан бери бир көбүрөөктөн энелер жардам сурап келе берип ар кандай бир иш чараларыбыз көп өткүзгөн. Берген жардамдарыбыз да бар, жакшы иштерибиз да бар. Анан ошол жакындан бери 2020 жыл пандемияда да көп иштедик, көп иштерди аткардык. Анан 2020 жылы күздөн бери өзүбүзгө бир жерден жер алып, өзүбүздүн аракетибиз менен да ушул фонддун мүчөлөрү бар арасында аракетибиз менен жер алганбыз. Ошол жерибизге бир 30-40 үй бүлөлүү энекеге үйлүү кылсак бир комнатадан, анан астын иштей турган бир тигүү цехин ачып алсак деген ой тилектер менен келатабыз. Анткени дайым эле баягы муктаж эне, жалгыз бой эне, жесир эне болсо деле кечке эле жардамдарды уюштуруп бере бергенден көрө иштеп өздөрү акча таап, ошонун негизинде өздөрү каржылаган жакшы болот беле деген жакшы проект да. Бул жакшы проекттин башаты башталган, эми ошонун аракетинде болуп атабыз азыр. Абдан жакшы. Ага, айтсаңыз, сиздин көз алдыңызда кандай иштер аткарылып атат? Бул Рыскелди кайрымдуулук фонду көптөгөн жакшы иштердин башатында. Жакындан берки ийгиликтер жөнүндө айтсаңыз. Ийгиликтер эми азыр данное время ошо офиси салынып атат. Анын офисинин ошо биринчи этажы Кудай буйрса стеналары толду. Эми үстүнө эртең таш темир деген эме бар экен, семейтный компания, ошол жактан эме кылабыз, плитасын алып, ошол үстүнө коюп, анан экинчи этажы курула баштайт. Кудай буйрса офиси бүткөндөн кийин уже бер жака бир 4 этаж чоң мындай ушул Бермет айым айтып кеткендей жанагындай 7 дубандын ушу жесир, анан мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж айым апалар, эжелер, карындаштарга ошолорго үй салынат да. Аяка уже азыр биздин өзүбүздүн фонддун эмеси бар, юристибиз бар. Ал азыр ушул тапта ошо план проект ошол жака башталып чийилип атат да. Кудай буйрса ал жакты дагы ажообузга да кайрылганбыз. Анда ажообуз дагы четке кагып, мындай кайдыгер карабай, ал дагы ошо жардам берип, ошол жака жердин документтерин чыгышына жардам берди. Эми Кудай буйрса ошо офиси тургандан кийин дагы ошо ажообузга дагы кайрылып, анткени ошол биринчи кайрылганда айта кеткенбиз, ошол жакта турушуна жардам бериңиз деп. Ошо эми бул жашоодо эмне бир эле жараткан Алла Таалама таянат экенбиз, Алла Тааламдан суранат экенбиз, дуа кылат экенбиз, анан ошого жараша аракетибизди кыла берет экенбиз. Алла Таала менен мээримдүү, кадырлуу Зат да өзү ушинтип жолуктургузуп сиз менен башка жакшы адамдар бар экен. Мен бул жашоодо адам баары эле жакшы,
анан ошо жооптуулук жакшы адамдар жок эмес экен, бар экен. Колдон келишинче кайдыгер көмөк көрсөткөн инсандарга ыраазычылык билдиресиздер. Тем более өзүбүз үчүн чуркабатпай элебиз да, эл үчүн ушу жесир аял энекелер, апалар үчүн деп анан мүмкүнчүлүгү чектелген аял зат үчүн чуркабатпайбыз. Ошону деле Алла Таалам көрүп турат анан адамдарга ошо бир эме мындай түшүнгөн адамдар өздөрү эле айттырбай эле жардам берип атат. Абдан жакшы, абдан жакшы. Бермет айым. Абдан жакшы. Бермет эже өзү да бермет, аты да бермет. Бермет эже айтсаңыз, талай агабыз айткандай, азыр сабатсыздыктын айынан улам көптөр жабыр тарткан учур болот да. Анан сиздер жакшы иш баштапсыздар азыр юристти алып, юристтин аткарган кызматы жөнүндө айта кетсеңиз. Бизде ошо негизи моюнга алышыбыз керек да. Фонд ачкандан кийин эле кайрымдуулук фонд деп максатыбызды жакшы патриот, ак жүрөгүбүз менен ачып алгандан кийин юридикалык жактан көбүрөөк керек экен да бизге. Анан көбүрөөк кемчилик кетирген фондунда, өзүбүздүн да кемчилик кетирген долбоорлорубуз, кемчилик кетирген көп нерселерибиз болду ишенич менен. Анан ошонун ойлонуп отуруп ошонун эмесине натыйжасына биз быйыл ошо юрист алдык, келишимдерди кылдык, дагы кылабыз буюрса келишимдер бар астында. Ал негизи эле бир эле фонд эмес, ошол фонддогу өзүнүн мыйзамын, укугун билбеген энелер, канча деген жабыркаган энелер бар. Ошолорго мындай бир көмөк көрсөтүү иретинде дагы ошолорго да юридикалык жактан жардам берүү жагынан да камсыздай турган болуп атат да. Абдан жакшы, саламатсыздарбы? Рыскелди кайрымдуулук фонду ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Менин 6 балам бар, жолдошум каза болуп калган. 6 баламдын 2 майып. Сиз менен кантип байланышсам болот? Көкжар айылынан байланышаттым эле дейт. Кайсы район экени жазылбаптыр. Биздин номерлерибиз бар. Ишканабыз болсо салынып атат. Буюрсам ошол жерде ишканабыз болот өзүбүздүн. Чакан цех болот. Ага чейин биздин байланыш номерлери менен байланыша берсе болот. Мүмкүн болсо сиз өзүңүздүн номериңизди кайталап койсоңуз. 078 75 13 75. Саламатсыздарбы, Бермет айым? Мен сизди Хош базардан көп көрөм. Ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Жакшы инсандарга жардам берип, аз камсыз болгон балдарды чекесинен сылаганыңыз жагат. Кудайым сизге бере берсин. Дейт. Демек сизден жардам алып жүргөн инсандар окшойт. Саламатсызбы, ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Кайрымдуулук фонддун келечектеги иштери жөнүндө айтып бересизби? Дейт. Бул суроо мага жакшы экен. Биз эми бир кайрымдуулук эле фондбуз да, өзүбүз чакан. Бизге деле аябай көмөкчү адамдар керек дегендей, жакшы адамдар, жүрөгүндө баягы ушундай бир кыйналган энелерге жардам берейин деген адамдар керек. Анан бирок биз дагы ошо жардам сурабай эле өзүбүз эле ушундай бир ишкана салып, үстүндөгү үйлөрүбүздү бүтүрүп алып, өзүбүз деле ушундай жанагы иштердин товарыбыздын, мисалы биз тигүүчүлөрүбүз тиксе, ошонун товарынын сырьёсун өткүзөбүз да, ошонун акчасын бир бөлүгүн ушул фондко растап чогултуп алып эле өзүбүз эле бир эсеп кылып алып эле өзүбүз эле жардам бергибиз келет да, келечекте аракет кылгыбыз келет. Кайра жардам бере берсең деле ошол жардамды күтүп отургузбай эле, давайте могу чогуу иштерди кылыңыздар, анан ушудан түшкөн акча сиздердики болсун, мындай баары ачык болсун, келечекте ушундай планыбыз бар, анан ошол эле районго салып бүтсөк, Кудай буйрса дагы бир чакан ушундай бир жакшы, таза, мыйзамдуу жерлерден жер алып ушул самалыкты улантып өргүбүз келет. Биз менен иштешебиз дегендер менен да иштешкибиз келет. Одан жакшы, биз эфир сыртында да Бермет айым сүйлөшүп калдык. Идеяларыңызды азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандарга айтсаңыз, сиз ошол эле жерге үй салып, ошол эле жерде швейный цехи болсо, ошол жерде магазини болсо, балдарын караганча аз камсыз болгон
жалгыз бой, чыныгы жардамга муктаж айымдар жашай берсе, иштей берсе деп атасыз. Кеңири көрөрмандарга түшүндүрүп берсеңиз. Биз 2019-жылы ошол жерден жер алганбыз. Ушул эле ой максат менен. Анткени бизге келген апалар жардам сурап келгенде, бизге кечке эле un май алып өрбөйлүк, бизге кичине комната болсо алып бере аласыңбы, биздин үнүбүздү жеткизе аласыңбы өйдө жака дей беришти. Анан биз ойлондук да, бизде да бир 3-4 жакшы энекелерибиз бар эле. Бир мет анан көрө кичине жер алып кылсак кандай болот? Мага ушул аябай жаккан да. Андан көрө биз жер алып туруп өзүбүз салбайлыбы? Салып туруп анан ушунун негизинде деп анан биз жер алганбыз. Жерибиз бир 20 сотикти түзөт. Андай деле чоң эмес. Анан ошол жерге магазини, аптекасы, даже чач тарачы, швейный цехи ошол эле энекелердики болуп, энелер ошол жерден иштеп, ошол жерден пайдаларын өздөрүнө кайра жумшап, ушундай болсо депчи. Анан ал жерде жанагы окутуу жагын да карап, ошонун балдарын дарылануу жагын карап, кол иштерине ушундай бүт ошол жерден болсун. Анан ушул самалык токтобой эле ошо кыйналган жалгыз бой энелер деп келет эмеспизби, дагы башка жерлерден колубуздан келсе, астыбызда максат бар. Эми бир жерди бүтүрүп алалы. Саламатсыздарбы? Ырыскелди кайрымдуулук фондунун жамааты ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Сиз жетектеген кайрымдуулук фондко кантип мүчө болсок болот? Көп жардам бере албайм, бирок сиздин идеяларыңыз мага жакты, максат дейт. Бул эгер жакшы ою, ошо бизде көп да жардам сураган апалар фондточу. Эгер жардамы болсо, өзүнүн ниети болсо, биз менен байланышып алып, кандай өзүнүн ою бар, максаты бар, жардамы бар, карашу эми аз болсо деле, тим эле деле көп болбосо деле болот бизде. Сиздердин керек болсо идеяңызды колдоп, моралдык жактан дагы жардам берген мыкты инсандар командаңызга керек. Керек. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Келечектеги пландарыңыз жөнүндө бөлүшө кетсеңиз дейт. Ошо келечекте пландарды бияка сөз берели. Талайга. Мен айттым. Келечектеги план. Алла таалам биринчи очередь денсаулык берсин баарыбызга. Анан баарыбыздын эле ниетибиз, тилегибиз жакшы жагы болсун дейбиз да, ошо жакшылык болуп кетсе экен деп. Анан бул жашоодо эми бир эле жолу төрөлөт экенбиз. Бир эле жолу төрөлгөндө уже жашоону түшүнүп, бул жашоодо сооп чогултуп жакшылык кыла эле бериш керек экен. Анан ошо иш пландары ушул жерде агарсак, көгөрсөк, бир заманбап жана эмесиндечи, тартибинде ошакты заманбап эмесинде салдырып, ошактагы жана айта кеткендей 7 тубандын ошо апалар, эжелерге бир жылмайып тартып. Абдан жакшы, абдан жакшы. Жүрөктөрү кубанып, чен эле ушундай жакшынакай адамдар бар экен. Эл үчүн кам көргөн инсан бар экен. Ойлогон, ушу мамлекеттен же тияктан бияктан суранбай эле өздөрү эле аракет кылып эле, карыз болсо деле эптештирип ушинтип аракет кылып аткандарына ушундай бир таазимин айтып, батасын берсе эле, ошо кыргызда деле сөз бар да, бата менен жер көгүрөт, эл көгүрөт дегендей. Анан биз деле бул деле болсо, бул чисто бул жардам да, бул биздин мамлекетке деле ушу бир какой-то бир процент жардам болот да. Азыр көчөдө эле жүрүшпөй, баары эле качан эле тиги кыргыздын кыздары, апалар, эжелер көчөдө жатчу эле, кайыр сурачу эле, ошолордун баарын көрүп эле жүрөгү ооруйт. Анан жана эркектери көчөдө турушат, светофордо турушат, жоопкерчиликсиз, жерде жатышат мас болушу. Эми ошолор деле мына биржа деген бар, тиги организациялар жок эмес, өкмөт деле болушунча аракетин кылып атат, көз менен көрүп атабыз. Аракет кылып ошолор деле мындай иштесе дейм да. Иштесе кайта бир күнүнө иштеп, бирөөнүн отунун жарып, же дагы бир деле жумушун бүтүрсө, алар деле курбойбойт деп берет да. Ошентип туура жолго түшүшсө дейм, анан келечекте биз деле ошол жерди баягы азыр мына Бермет айым айтып кеткендей 20 сотук эле болуп атпайбы? Аякта Кудайым, Алла таалам ошо жардам берип ошак бүтүп кетсе, анан дагы бир башка план бар, бир 2 гектар жер тоже ушу өкмөттө
Садов Нургулевич табыштаган жана управляющий делами деп атпайбы? Каныбек Төмөнбаевдин жардамчысы бар экен, Болбек деген. Ошо менен да кеңешип, ошо мэрияга караган бир 7 гектар жер бар экен. Аякта да сунушташкан, анын бир 2-3 гектарын араптар үй салыптыр. Тоже эле ушундай жетим жесирлерге өздөрү берип атыптыр. Анан ошонун бир 2 гектар жерин эметсек, сүйлөшсөк, Болбек таксыр айтты. Аякка аябай эме кылыш керек депчи. План проект түзүш керек дейт. Ал тоже баягы эле любой сөздү баштасак эле баягы эле акчага келип такалып калат экен да. Ошол акчаны таап, мындан бирдеме кылсак. Кудай буйрса биз жалгыз эмеспиз да. Алла Таалам бар, биринчи очередь бизди жаратканчы. Анан ушул кыргыз элим бар, ушул эл журтубуз бар, жакшы адамдар бар, мырзалар бар, айымдар бар, инилер, карындаштар бар. Азыр укмуш бизнес кылып, антиминти оокатын кылып, анан ошондой эле Алла Таалам унутпай бир хания кылып коелу деп какой-то бир шарият жол менен бир процентин берет да. Ошондо ушул эске алып, ушундай бир Ырыскелди деген фонд бар эле, баягыда бир түшкү конок деген передачадан чыгып атты эле деп. Ушинтип бир хания кылып койсо деле ал деле бир чоң сооп иншалла. Чыныгы жетим жесирлер үчүн. Көң багы көп түкүрсө көл болот дегендей акырындык менен баары болот да. Бир күндө эле Москваны курбаптыр, акырындык менен баары жакшы болот. Ошол үмүт түзбөйбүз да. Үмүт шайтан деп атпайбы, үмүт түзбөй, үмүт менен жашайлы. Ажыбыз деле мына аракет кылып атат. Болушунча эмне деген өзгөрүүлөр болуп атат. Мына черно-белый телевизордон бала чагымда көргөн эмелер дагы эле жүрчү эле. Алар уже кетишиптир, акырындан кетип атат. Мына бүгүн да бирөө кетиптир. Ушинтип кетип анан эми ошонун баары ажого рахмат да. Абдан жакшы. Жолдор оңолуп атат, садиктер, мектептер, анын баарын айтканда эмне пособиялардын баары көтөрүлүп атат, пенсиялары көтөрүлүп атат. Бир кубаныч болуп, кыргыз элинин жүрөгүнө бир кубаныч пайда болуп, ушул экономикадан чыгарып кетсе экен, тиги бул молодец деп эми колдоо, только колдош керек. Абдан жакшы. Ошентип колдон буттан алсак анан баары жакшы болот да. Жакшы иштерди ар дайым жар салалык, колдойлук ОТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору бүгүн бизде нечендеген жетим жесирлердин чекесинен сылаган, жакшы иштердин башатында жүргөн Ырыскелди кайрымдуулук фонду. Ырыскелди кайрымдуулук фондуна суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерден берсеңиздер болот. Эфирден алыстабай жакшы музыкалык чыгармага кезек берелик. Жакшы суроолоруңуздарды, пикир, ой, сунуштарыңыздарды WhatsApp номерибизге жазыңыздар.
Не oldu? Söyleyeyim be. Ha. О, балдарды деле карабайсызбы байкуштар. Бир нерсе кылып, бир нерсе кылыш элеп деп неме да? Жан багып атышат, бирдеме кылып атат. Yıldızım ne oldu? Daldırıp kalbayım ben. Түшкү конок теледолбоорунда Рыскелди кайрымдуулук фонду. Рыскелди кайрымдуулук фонду Рыскелди кайрымдуулук фонду бүгүн түшкү конок теледолбоорунда. Рыскелди кайрымдуулук фонду ковид учурунда ага чейин андан кийин дагы нечен деген калктын аялуу катмарынын чекесинен сылаган кайрымдуулук фонд. Кайрымдуулук фонддун аткарган өзүнүн тарыхы жана иштери бар. Мына ушул кайрымдуулук фондго суроолоруңуздар, сунуштарыңыздар, пикирлериңиздер болсо төмөндөгү WhatsApp номерге жазсаңыздар болот. Айтсаңыз, иш болгон жерде сөзсүз кемчилик болот. Анан сенин колуңдагы ишке жардам бере албай, бирок сын көз караш менен караган инсандардагы бул кыргыздын канында кайнап турган бир мүнөзү десек болот. Мына ушундайлар жөнүндө айтсаңыз. Ооба, туура айтасың, Кундуз. Биз негизи пендебиз да. Анан андайларга моюн сунбашыбыз керек экен да. Эгер ошол максатты ишке ашырам десең, такыр эле артыңда карап турбаш керек экен. Мен ушуну сездим да бул жашоодон. Анан ооба, биздин фонддо баягы энелерди колдоп, эне деген гана долбоорлорун макул болуп ачып бердик. Эне деген гана ойлорун, сунуштарын угуп, макул ушундай кылалы, ушул сиздерге жакшы болуп эле кетсе болду деген убактыларыбыз болду. Убактыларыбызды ошондо короткон күндөрүбүз да болду. Колдодук, анын ийгиликсиз жагы да болду. Ийгиликсиз жактарга ошол кездеги жаныңдагы адамдар баягы сунушту айтып, жаныңда жүргөн адамдар, аябай сонун болот деген адамдар жок болуп калганда да фонддун жетекчиси катары ошол ийгиликсиз нерселердин баарын жаап, туура жагына багыт алып туруп кетип атабыз. Эми болот, албетте, мисалы жардамдарды алып атканда эмнеге мондай нерселерди таратасыңар, мындай болсо болот эле, эмнеге мондай кыла албай койдуңар, кылам дедиңер эле, колуңардан келбегенен кылбай эле койбойт белеңер, айтпай эле койбойт белеңер, мунун баары болуп атты. Но биз артыбызды карай ал сөздөрдү угуп бербейт экенбиз, уксак аябай эле ылдый түшүп кетет экенбиз да. Раз биз баштадыкпы ошол ишти, аягына жакшы кылып чыгарып берип, кандайдыр ошол энелердин батасын алып, энелердин таманы бешти дейт, эненин таманы бешти дейт. Бир жакшы кубанычтарга себеп болгубуз келет биздин да. Ошондой эле биздин ушул өлкөбүздө, элибизге, кичине болсо да мамлекетибизге, мисалы биз 30-40 энени киргизип койсок деле, бир жакшы сос мындай нерселерди ачып берип койсок да, ишканалар болуп, кичине болсо да жардамда биздин фонддун тарабынан алгылыктуу иш болуп калат да. Абдан жакшы. Жакшы болот. Анан сын пикирлер болуп атат, көтөрүп келе атабыз, кемчиликтерибиз болуп атат, оңдогонго аракет кылып атабыз.
ооба жазап беребиз, кылып беребиз деп убакыт саатынан кечиктирген нерселерибиз болуп атат, кечиктирип жасагандарыбыз да болуп атат. Эми биз неме эмес экенбиз да, мындай баардыгын эле аткарып албайт экенбиз, ооба шартка карайт экенбиз. Убакытка карайт экенбиз. Анын үстүнө баягы жүрөгү таза иш кылам деген адамдар бириккенче, бири-бирин толуктаганча ушул убакыт болуп калат экен да. Абдан жакшы. Эң негизгиси сиздин жаныңызда, жамаатыңызда мына ушул кайрымдуулук фонд чындап калктын аялуу катмарына жардам берет, чындап жетим жесирлерге кам көрөт, өкмөттөн эч нерсени күтпөй, өз алдынча иштердин башатында деген жакшы командаңыз бар. Ошого шүгүр дейлик. Талай мырза, мына ушул жөнүндө айтсаңыз. Ооба, баардык нерсеге альхамдулилля деш керек. Жаман жакшы адам баласы менен чогуу жүрөт. Алла таалам негизи ошо адамдын биринчи очередде ошо жүрөгүнө карайт экен да. Ниетине, пейилине, ошол жүрөгүң таза болуп, мындай бир кунт коюп жүрөгүң менен, чын жүрөгүң менен деген сөз бар го. Берилсең, Алла таалам баардык жаман эшиктерди жаап, жакшы эшиктерди келечекке ачып берет экен да. Анткени сен ошол жакшыга ниет кылып, ошол жакшы жол менен жалгыздабай мына чогуу жамаат болуп чуркап атасың да. Анан жаман жактары бул ошол жанагы ой салган, ошол шаке деп коет, эми шайтан ой сала берет, адамдар баягы ошого азгырылып сүйлөй беришет, баягы көрө албаштык эми бул сиз айткандай Кундуз айым каныбызда канында бар да, көрө тиги мынтип кеттир, тигинтип кеттир. Анан показуха эмес, бул чисто милдет дагы эмес, туура түшүнгүлө ошо кыргыз элим мекендештер ушу сиздерге кайрылып келем. Бул чисто мына биз монтип атабыз, тигинтип атабыз деп мондай милдет кылбайлы, бул милдет түрүндө эмес, бул чисто Алланын ыраазычылыгы үчүн ушундай соо иштерди кылганга аракет кылып атабыз. Биз жалгыз эмеспиз, мына биздин кыргыз элим бар, мекендештерим бар. Көп түкүрсөк көл болот деп баягы шариатта деле айтылат экен, жамандан кайтарып жакшылыкка чакыр деп. Ошо жакшылыкка чакырып атабыз, үндөп атабыз. Анан жанагындай ушул биздин кырыс келди деген, ырыс келип турсун дегендей жакшы мына көп фонддор бар. Ошолордун баарына да кайрылат элем. Баарыбыз бир чогулуп, бир муштум болсок, ынтымактуу болсок, чачырабай, бирөөбүздүн бир кемчилигибиз бар, дагы бирөөбүздүн дагы бир фонддун кемчилиги бар. Ошолордун баарын чечип, мындай бир ынтымакка келип алсак, вообще сонун болот эле. Ханга салам бербей, мындай айтканда, оокат кыла берет элек жакшылыктардын баарычы. Ажообуздун да жүрөгү сүйүнмөк, элдин да жүрөгү сүйүнмөк, карагылач кандай ынтымактуу ушундай бир оокат кылып атышат депчи. Эми муну баягы тилде сөйөк жок дейт, тил менен эле сүйлөп коюш эмес, ошону иш жүзүндө да аткарыш керек да. Негизи көп нерсе айтылбайт бул жашоодо, жасалат да. Жакшы жагыначы. Анан мен ошо чакырат элем үндөп, ошо жакшы эжекелер, эми баарыбыз эле жакшыбыз, Аллага шүгүр. Байкелер, инилер, карындаштар ушундай кол сунаалы бири-бирибизге, кол сунуп бири-бирибизге жардам берип, ушул биздин келечекте ушу кыргыз элим өнүгүп өсүп кетсинчи, эч качан бир кайгырбасынчы, ушу энелерчи. Эненин таманы бейиштейт, ушу эненин баары жакшы экен да, эненин жолу жаман экен. Ошо эне бар кезде ушундай бир кайдыгер карабай, кол сунуп бири-бирибизге жардам берип, ушул вообще жакырчылык жоголуп кетсинчи, ушул кыргыз эли менен эмес, ушу ааламдан вообще бүт эле ушул жакырчылык жоголуп, жерлерин баштары же карабасынчы, кайдыгер карабай мындай жардам беришели, ошол эле, башка эчтеке жүрөктө деле мындай эме жок. Анан жанагындай көрө албагандарды айтат элем силерге, ошо Алла таалам силерге ыйман берсин, ынсап берсин, ушу баардык жакшылыктарды ушу силерге дагы берсин депчи. Жакшы жагынан. Абдан жакшы ишке бут тоспой, жок дегенде жаман сөз айтпасак, анда бул ишти колдогонубуз деп билелик. Шайтандын фокусниктери көп экен. Жардам бере берет экен. Абдан жакшы. Анан элдер ошого ишенип калат экен. Ой, менин личным мына мен кайрылат элем. Менин личный жашоом, мурунку жашоом силерге кереги жок да, туурабы? Эми ошо мурунку жашоону айтып элечи. Мен суранат элем, эми макул эми. Бүгүн баардыгыбыз мурунку жашоом ал артта калып калды. Мен силкиндим,
Аттехнуса орустар айткандай. Алла Таала мына келечекке жол көргөзүп атат. Анткени акыл эсти өзү берген жаман жакшыны айырмалап бер деп. Анан мен эмнеге ушу кыргыздын жананы болгондо эмнеге мен монтип патриоттонуп, монтип намызданып баягы эркекти кур намыс өлтүрөт дейби, эмне дейт, намыс өлтүрөт дейби. Ошондой эле талпынып мен эмнеге алдыга чыга албайм да? Абдан жакшы. Өзүмө суроо бул. Мен эмнеге чыга албайм? Эмнеге мен жакшы иштин башатында жүргөн инсандарды ар дайым колдоп коштогон жакшылар болсун. Көрүп алыш эле, айтыгы эле. Абдан жакшы. Астагфирулла, ушулар кыйман. 50 жаш 100-дүн жарымы дейт. Мына аты да бермет, өзү да бермет, кылган иштери да бермет болгон Бермет айым жакында 50 жаштык мааракеңиз болуп турат. Байдылда акын айткандай, ашуудан отчет берейин деп турасыз. Ушул 50 жашка чыкканы жакшы иштердин башатында болуп келатасыз. Нечендеген кайрымдуулук иштерди кылып, нечендеген апалардын батасын алган инсансыз. 50 жаш кандай экен Бермет эже? 50 жашка чыккың деле келбейт экен. Моюнга алгың келбейт экен, но чыгып атабыз. Кудай 50 жашты берип атат, кабыл алып атабыз. Анан 50 жаш бул отчеттук жаш деп коет өзү негизи эле. Жашооңдон не кылдың, не койдуң, балдарыңа кандай тарбия бердиң, турмуштан кандай нерсе алдың, ошонун жемишин көрүп атасыңбы? Биринчиден биз аял кишибиз үйдө кандай энебиз деп ошого суроо берет экенсиң. Анан экинчиден кылып келаткан ишиңди баарын сыдырып карайт экенсиң, артыңды эмнеге жетиштиң, бир жакшы иш кыла алдыңбы? Ошонун баары эми кичине болсо да бир жакшы иштерди кылдымбы? Анан жакшы иштердин артынан бир жаман иштер да болуп кетет экен, алардан тажрыйба алат экенсиң. Мен ошо рахмат айтам, ушу мага сын пикир айтып, менин артыман сөз кылгандыга, мени канчалык ушунчалык урушса да, жаман айтса да мен ыраазымын да. Мен адам болуп атат экен да, улам адам болоюн. Биздин Чыңгыз Айтматов айткандай, улуу инсан күндө адам болуш кыйын экен да, анан күндө турганда мен жакшы адам болоюнчу, кемчиликтеримди деп отуруп эле 50ге чыгып калыптырмын. Абдан жакшы. Анан Кудай буйрса эми дагы иштейбиз, эми дагы иштей турган убактыбыз бар экен, жакшы максаттарыбыз бар. Кудай ден соолук өмүр берсе, жакшы жагынан буйруса токтолуп калат экенбиз, ден соолукту карап калат экенбиз, кыздарыбыздын, балдарыбыздын аманчылыгын ойлоп калат экенбиз. Анан ушул эле турмушта багы жалгыз боло бербей, мындай чогуу адам менен иш кылып, чогуу акылдашып, чогуу көп ортодо оор нерселерди жеңип чыгып кетиш керек. Баягы биз элдин жүгүн алып алган адамбыз да. Болбой элечи, багы патриот болуп, моментип энелер үчүн деп алган болгондон ошонун результатын баягы көрсөтүш керек да. Көрсөтүш үчүн жаныңда да сени колдой турган адам сөз болуп туруш керек экен, команда болуш керек экен, адам болуш керек экен сага түшүнгөн. Мен ушуларды түшүндүм да. Анткени өзүбүз эле кыла беребиз деген, тигилердикин туура эле кылып коебуз деген, же болбосо Кудай буйрса биз өзүбүз эле бүтүрүп алабыз, мүнтө эле деген бул болбойт экен да. Бул аябай жоопкерчиликти мойнуңа алдыңбы? Аябай кылдаттык менен карап туруп бүтүрүш керек экен да. Күчтүү болуш керек экен. Абдан жакшы. Сиз күчтүү айымсыз, нечендеген айымдарга үлгүлүү айымсыз. Андемесе Талай ага, Бермет ага сиздерден соңку сөз жалпы кыргыз элине, андан сырткары сиздердин өзүңүздөрдүн мүчөлөрүңүздөргө ыраазычылык айтчу инсандарыңыздар болсо, сиздер үчүн эркин микрофон. Талай ага. Ушу фонд, ушу Рыскелди кайрымдуулук фонд деп атпайбы, ушу фондко жардам берген ушу Минамхан деген айыл бар. Четте ошол жерде арматура чыгарган ушу бир мини завод бар экен. Мухаммад пайгамбардын аты экен, саллаллаху алейхи вассалам. Ошол кишиге дагы ыраазычылык айта кетейин дедим эле да. Ошо биз кайрылсак бир сөз эки кылбай Алланын ыраазычылыгы үчүн ошол жактан 640 килограмм арматура чыгарып берди да. Ошондой эле Бедел таксырга жана кирпич заводу бар. Ал таксырдагы 8000 кирпич
бекер эле Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жардам берип ал таксырда экөө тең ыйман жолунда ушу намаз окушка. Анан Рустам деген кантта ошо таксыр бар экен, ал 4000 кирпич жардам берди. Андан сырткары ошо мен жак тараптан да бул чисто биз баягы Жакын арада болгон жардамдар. Ушундай эле Бермет айымга мына канча деген инсандар кол сунуп түшүнүп жардам берип атат. Эми ошонун баары эле бир Алланын кудурети менен да. Алла таалам көрүп ушул боору уруп бизге ушундай бир жардам берип атат да. Эми ал өзүбүз үчүн эмес, ошо жана үстүдө айта кетпедик ошо айымда апалар үчүн депчи. 7 туугандынчы. Алла таалам бар эми жардам берет дагы Кудай буйрса. Үмүтүбүз баары жакшы болот да. Биз бир эле Алла таалама муктажбыз. Абдан жакшы. Бир эле Алла таалама муктаж. Ушу силер мына айым апалар ошолор мына айымдар силер бар үчүн биз басып жүрөбүз ушу. Силер болбосоңор биз кайдан эненин тамагын жейиш деп атпайбы. Аял затын негизи сыйлаш керек да. Хоть кандай болбосун аял затын сыйлап, аяр мамиле кылып, ошолор жер карабасын, ошолор сыздабасын, балдарын жыргалын көрсүн. Ушундай бир жакшылыктардын үстүндө көлүп жайнап жүрө берсин деп ушундай ошону түшүнүп, мындай жүрөккө кирип ошол нерсени аракет кылып атканым мен да өзүнчө бир себеби ошол да. Баягы энеме бир аз кызмат кылып калдым, апам да өтүп кетти. Эми ошол дальше улайын деп атам да, ушундай деңгээлде бир. Абдан жакшы. Алланын кудурети менен жеткизипчи. Абдан жакшы. Бермет айым. Мен ошо биринчиден ушу жараткан Кудай шүгүр. Сиздердин жамаатыңарга терең ыраазычылык билгизем. Ушу менен экинчи жолу чакырып атасыңар, ийгиликтер болсун бизге. Стимул берип атасыңар, дем күч берип атасыңар. Анан экинчиден кыргыз элиме бир жакшылык каалайм, бакубатчылык каалайм, туруктуулук каалайм. Ушу элде болсо анан баарында болот. Андан кийин келаткан жыл менен да куттуктай кетейин. Жыл жаңырат Кудай буйрса жакында. Анан ушу биздин Ырыскелди фонддогу энелерибизге бизди күтүп турган бардыгына ден соолук каалайм, үйлөрүнө бакубатчылык каалайм, ишеним каалайм. Анан биринчиден үй бүлөдөгү ушу мени колдоп, коштоп, менин кыздарым бар чоң. Ушуларга ден соолук каалайм жаңы жыл менен. Анткени алар мага аябай өздөрүнүн кыйынчылыктарын айтпастан ушул апабыз ушул кылган жумуштун аягына чыкса экен деп бир да мага өздөрүнүн оорчулугун билгизген жок. Даже ушул 14-15 жаштан баштап эле өздөрүнчө иштеп ушундай аракет кылышты да. Мама, сиз көздөгөн максатыңызга жетиңизчи, сизди бир эркин коелу, сизди биз кыйнабайлы деп ушуларга да терең ниетимден энелик ыраазычылыгымды билгизем. Алыс жакта да кызым бар, Алия деген аябай кол кабыш кылган чоң жардамын аябаган кызым бар. Ушуларга да ушул силердин мүмкүнчүлүгүңөрдөн пайдаланып, ушул Ырыскелдиге кичинекей жакшы ыймандуу бала болсун, кийин соопчулукту улаган бала болсун, кийин анын жашында соопчулук кылабы, ошондой бир соопчулук кылган жигиттен болсун, элге кереги тийген бала болсун деп Кудайдан тилеп өстүрүп келатабыз. Кудай ага да ден соолук берсин. Бардык эле кыргыз элиме, бардык энелерге, ошонун ичинен жалгыз бой энелерге, жүгүн артынып алып ийинине, алыс жакта мигрант болуп иштеген энелерибизге, жаш келиндерге, ушулар тезирээк биздин Кыргызстанга акырын кайтып келип бир сонун жумуш ордулар болуп, өнүккөн Кыргызстанда өздөрүнүн элинде иштесе экен жаркырап, балдардын маңдайында болсо экен. Анан биздин энекелерибиз да көп жашаса экен. Эч убакта жалгыз бой болбосун. Баары жакшы болсо экен. Дүйнөдө тынчтыкты каалайм. Баарыңыздарга. Эми Алла таалама текст мактоолор, шүгүрлөр, даңктоолор болсун деп дуа кылып коелу. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбар Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга чексиз салам салават дуалар болсун. Ушу ааламда ибадат кылып жүргөн ушу биздин мусулмандарга, ушу кыргыз элиме, ажообузга, ошолордун ичинен ушу сиздердин жамаатыңызга, ушу бизге дегендей келечек жашоо тагдырыбызга Алла таалам ыйман берсин, сабыр берсин, чын ден соолук, узак өмүрүн берсин, ак жолун берсин.
Ушул баардык жакшылыктарга Алла Таалам өзү насип кылып жете берели, баардык жакшылыктар боло берсин. Ушул кыргыз элим эч качан жер карабасын. Кыргыз элим деп бөлүнбөй элем ушул мамлекетибизде жашап аткан инсандар вообще жер карабасын, баары алдыга жылсын. Ушу ажообуздагы туура жолго мындай үндөп ушу аракетин кылып атат. Ушу аракеттин Алла Таалам өзү берекетин берсин. Жанагындай жаман нерселерден сактасын ажообуздучу. Жанындагы да жана жүргөндөрдөн да сактасын. Ошо ажообузга да жаман жактарды жеткизип аткан адамдардан да сактасын. Негизи ажообуз акылдуу адам, ошо жакшылыктарга ушинтип аракет кылып атканына берекетин Алла Таалам өзү берсин. Баардык жакшылыктары ошо боло берсинчи. Мен уже толкунданып жүрөгүм ушу Бермет айымга да ушу үй бүлөлүк, мына сизге дагы ушу үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ушу балдарыңыздардын жыргалын көрүп, эки дүйнөдө бактылуу болуп, аман эсен дагы кыргыздар көбөйүп көз жарып алыңыз. Ооомин. БТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору, түшкү конок теледолбоорунда Ырыскелди кайрымдуулук фонд болду. Ырыскелди кайрымдуулук фондунун кылып жаткан азын оолак тарыхына күбө болдук. Алдыга койгон максаттары сөзсүз ишке ашсын. Мына ушундай кайрымдуулук фондду колдойм, коштойм деген инсандарга ар дайым эшиктери ачык экен. Кыргыз элинин өнүгүшү үчүн жалпыбыз кызмат кыла берелик. Ар бир үйдө ынтымак, биримдик, кут орносун, керегебиз кенен болсун, түндүгүбүз бийик болсун.